Сады балам, күйөө бала да кантсе да. Апа, бұл жөнді сүйлөштүк по. Мен Толкунбектин кылганын унута элекмин. Малдай кылып урдап кеткен эмнеси? Ой, урдаган жок. Экөө макулдашып эле кетишпедиби? Жайнан алдап эле алып кетпеди. Эгер ошол кезде силер токтотпогондо мен аны каматып салмакмын. Кой, Сады. Бул карындашыңдын тандоосу. Жашай турган алар, экөө. Биз жашабайбыз. Мына 1 жылдан бери жакшынакай болуп эле жашап атышпайбы? Апа, мен түшүнбөйт экенсиңер да. Мен Алмазбек Ашымовичтин астында жерге кирип кетейин дедим го. Сабыр балам, сабыр. Балам, карындашыңа чалып куттуктап кой. Макул апа. Ошогондо чалабыз. Анда да жайын үчүн, тегиниси үчүн эмес. Рахмат балам, рахмат. Жакшы кал. Макул, жакшы тургула. Апа, Ау. тиги Акмат байкенин улуу бала сүйлөнүп атып туруктуңузбу? Ооба, жана кошуналар кеңешели деп аткан. Эмне кылабыз деп. Жада токтоп калдыбы? Ооба. Апа. Ау. Апамдар чалышты. Жанатты көргөнү келишет экен. Келсин. Качан келишет экен? Бүгүн. Бүгүнбү? Апе, анда коноктун камын көрөлү. Мен азыр кошунага кирип чыга калайын, макулбу? Сен дагы жардам бер. Мен бат эле келем. Сада бабамдар да келет бекен. Жок. Алар бизге тарын түшөбү дагы эле. Ушундайбы? Негизи өзүбүз алдынан өтүп койсок болмогон. Мындай кичидей болупчу. Эмне анда? Мен бүтүп салайын, э? Кеңестер чайга караңыздар. Рахмат. Кеңес куда, чайыңыз толуп тапты коюн. Мансур куда. Балдардын окуусун кандай кылабыз я? Толкунбек барып атат. Сессияга жылына 2 жолу барып келет. Жайнан болсо сүйлөшүп атабыз. Ушу кызым бир окуусун бүтүп, бир жакшы бир врач болуп чыгат деген бир чоң бир зор тилегим бар да. Буюрса куда. 1 жыл айылда жүрүп калышты ушунун бир. Сарсана болбоңуз. Буюрса окушат. Жакшы экен, окусун. Сарсана болбоңуз. Дагы бир маселе, бу баягы эми окуядан кийин Сады менен Толкунбектин ортосу кичине салкындап калбадыбы? Ошол экөө киши таарынышып жүрөт. Ошондо да бир маселени чечип койсок жакшы болот эле да ошол. Толкунбек айтпайсыздарбы, барып астынан өтсүн. Барат буюрса, айтып эле атабыз. Алдынан өтүп кой деп атабыз. Кичине сааты чыкпай атат окшойт. Кичине батын албай атат окшойт. Барсын. Тартынып. Өттү кетти. Бир айылдын балдары талашып турган эмне бар? Ошол экөөнү бир аз жакындатып коелу. Куда. Эми бир тууган болуп калышты. Бир айылдын балдары өзү. Биздин милдет ошо эки баланы жакындаштырып бири-бирине тууганда болуп калдык дегендей, бири-бирин кечиришип, катташып турушса жакшы болот эле. Барып койсун Толкунбек алдына барып. Барсын. Киши барып, бастан өтүп. Жайна. Тамаңар эмне болду? Умунун элдерден көп эле сөз угам да. Кудаң аябай өнөрлүү киши деп айтты. Бир сиңил таштап коюңуз. Ой, мен жер казып жүргөн эле экскаваторчумун. Эми муну кээде эле сменден келгенде байбичемдин маңдайына отуруп кыңылдап коем. Жакшы экен. Илгеркиден андай чак кайда экөөбүз бакта басканда коңур жел жортуп таң эртең кош жылдыз турган асманда. Ушинтип сыздап жүрүп жеткем. Жылдыздай сүйүсен тилем, жылдыздай сүйүмен тилем, али
gökyüzünden yıldız dem almadık, almadık bileyen çile. Aldı. Harcağımız var mı? Vay azama. İşine. Vay Karasay. Ne degen geremetin ya. Rahmat. Azama. Sağ ol. Болды көп қара. Көзің тиеді. Қарасам ұйықтап отқан. Кімге ұқсас екен? Білмеймін, аз ұқсастыра алайды. Сен қандай білесің? Саған ұқсас. Меніңше саған ұқсас. Бұл да жоғында апасындай сұп-сұлу қыз болады ғой. Бас жаталы. Жыты салында. Ай, быйыл картошкаң бары майда болуп калган го, Деги эле сонун болчу эле го картошкаларың. Мөндүр коюп кетти окшойт, билбейм ушундай. Бер жагы, нар жагы жакшынакай эле болгондо, бер жагы ушундай майда болуп калды. Иши уруп кетти го. Ошону айтам да, сонун чыкчу эле картошка. Жакшы. Ай, кына. Жайнагүл сонун келин болду, Ай, көз тийбесин. Ай, кыз кезинде еттим эле. Аябай эрке эмес беле. Ой, мындай келин болорун билгенде мен деле балам алып берип коймок экен. Калп айткан менен болобу. Келиниме аябай ыраазымын. Жакшы. Мынакей Мансур экөөбүз шыпты тиктеп эле, жалдырап эле отурчубуз. Азыр болсо мынакей небере жыттап, тим эле үйүбүз базар болуп калбады. Жакшынакай болду. Кандайсыздар? Кел кой. Жайна үйдө? Ооба, үйдө. Бара кой. Жайна! Ай, Жайнагүлгө уколго мен эле келет экенмин десем. Бул Бекмаматтын келини да келет турбайбы уколго, Кандайсыз? Жакшы болуп калдыңызбы? Шприцтериңиз онтатты. Келиниң доктор экен деп эле келе беришет. Үйүбүз үй болбой эле доктуркана болуп калды. Анан тыйын алабы? Ой, жок. Айткам албайсың десем, жок апа, кереги жок деп болбой койду. Ай, менин келиним ушундай кыйын болгондо тим эле мен бизнес кылып экенмин элдин баарына. Ай, сен ады кыласың. Койчу, ай. Сенин келиниң деле тың буту-бутуна тийбеген. Ай, өзүң жактырбайсың да. Ай, келиниң сонун. Ай, келиним кандай экенин мен билем да, сиз эмес. Ай, койчу. Ай, ушундай кыйын болсо тим эле мен колдон буттан алып туруп көтөрмөлөп иймекмин келинимди. Ай, келини сонун эле келини бар. Апе, мен кызым ыйлап калды, мен азыр барып келе калайчы. Ай, биз эле кеттик. Апе, каяка чайып кетпейсиң? Мен салат жаап атам. Эртең меникине келип дамус деп кеткиле салат. Бас, кет. Бас, мен неберемди ичтип барам анда. О, кел, эртең кел. Эй, Кудагый, сурайм деп эле унутуп калам. Жайнанын опусу эмне болду?
Аны болсо сүйүшүп атабыз кудагый. Балдарды окуусунан калтырбай шаарга жиберели дедик. Жакшы болгон турбайбы? Жанатчы? Жанатты алып калабыз, буту басып чоңоюп калды. Силерди кыйнап койбойбу? Ой, жок, кудагый, кыйналбайбыз. Эми кыйналып баратсак алып барып беребиз да. Эми окуусун калбай бүтүрүп алса жакшылап бизге жакшы. Эми сагынып кетсе ар жумада өзлөрү да келип турушат. Ооба. Астында Мансур такыр бергиси жок небересин. Эч кимге бербейм, өзүм багам дейди. Такыр. Келдік Жайна. Төке. Кандайсың? Жақсы. Аман десең келіп отыр. Өздеріне кечигип. Жолда машина бұзылып қалбады, ошоға қармалып қалбады. Жақсы эле буна? Жақсы эле. Кандайсың аш? Кандай аман? Жақсы эле. Айчалар жақсы? Жақсы. Ушунзак бе? Ооба. Мына Төке, жаңы батиргер. Биякта үй ээсинин номери бар. Бирдеме болсо чаласыңар. Анбек канчадан төлөйбүз? Баягы айткандай эле 25 000 сом айына. Рахмат Эмил. Сен ора кылып койдук окшойт э? Оорасы барбы Төке? Сенин келгениңер жакшы болбодубу? Анда мен барайын Төке. Менин да жумуштарым бар эле. Мейли Эмил. Чоң рахмат. Аман эсен. Чалышабыз. Макул аш. Жакшы болла. Келип тур. Кечиресиз, эми ушундай болуп калды. Анда мага эртерээк айтпайт белеңиздер. Мен башка жумуш караштыра бермекмин да. Мен атайын силерге ишенип келбедимби? Негизи сизге чалыш керек болчу, балким сиз укпай калсаңыз керек. Мага чалган 10 күн мурун бирөө чалган. Бүгүндөн баштап жумушка чыга берсең болот деген. Мен ошон үчүн келдим да. Андан башка мага эч ким чалган жок эже. Кандай күн болгондо дагы сиздин ордуңузда башка бирөө иштеп атат. Мен эчтеке кыла албайм. Не болду? Өзгөрттүбү? Ооба, өзгөртүштү. Куттуктайм. Рахмат. Менимче ушундай эле болгону туура болду. Ооба, акушер-гинеколог болсом, аялдарга көбүрөөк жардам тиет. Ооба, анысы бар дечи. Бирок экөөбүзөчү лекциялардын бардыгы эки баш болуп калат го. Билбейм. Султан жөнүндө сураган жоксуң го? Эмнеге сурамак элем? Бирок чындап эле көрүнбөйт го. Сен күйөөгө тийгенден кийин эле 5-6 айдан кийин кетип калды. Кайка? Грецияга. Сен да барам деп жүрбөдүң беле? Ооба. Ал өзүнүн төгөйүн табат. Тапса керек. Жайна. Макул, мен кеттим. Алия, кандайсың? Кандайсың? Жакшы, жакшы. Эмне маана Эмжон? Жакшы эле. Жакшы эмес, көрүп атпаймынбы? Ой, жакшы эле. Сага жана бирөө чалып атпады эле, ким экен? Жеңем чалган. Биз келери менен чалып койсок жакшы болмок, Ооба да. Саатага кечке сизден турбайбы? Эми угабыз да. Угабыз да сиз үчүн. Жайна, Жанат чоңоюп калса керек,
Биз сүрөттөрүн көргөнбүз. Аябай ширин кыз болуптур. Ооба чоңоюп кылыктары чыгып калды. Жакшы. Окууңду улантканың жакшы болуптур. Факультетти дагы алмаштырдым. Буюрса, акушер-гинеколог болом. Эртерээк бүтүрүп, жумушка кирейин атам. Жакшы болгон турбайбы, Ооба. Кандай анан күйөө? Иштериң жакшыбы? Жакшы. Жумуш караштырып атканмын азыр. Жакшы. Тамактан ал. Тартынба. Эми биздикине көп келип тургула. Жанат менен чогуу. Өзү чалып келейин деп атканбыз, анан силер чалып калдыңар. Ооба. 2 жыл күттүк. Чалып калабы деп. Жанат кызды да сүйүнчүлөгөндү унуттуңар. Анан кой, биз улуу башыбызды кичүү кылып чалалы дедик. Болду эми. Кечиресиздер, биз чалалы деп атканбыз. Бир аз тартындык. Эчтеке эмес. Абаңар тамашалап атат. Тамаша көй болуп калган, Эми өткөн иш өттү. Анын баарын унутайлы, алдыга карайлы. Келгиле, чай ичтин, чай ичкиле. Кел чай ичкиге бол. Иштериңиз жакшыбы, Садыба? Жакшы. Өткөндө Жайна айтып аткан шаардык кеңештен кетти деп. Ооба. Кийинки шайлоодо жогорку кеңешке баралы деп атабыз, буюрса. Жакшы. Толкунбек, мен сага бир нерсе айтып коеюн. Мен Жайнаны жакшы көрөм. Ал менин эрке карындашым. Бирок кылгандарың унута элек. Садыба. Же бардыгына өзүм жеттим деп атасыңбы? Мен болбосом, жана сил сыяктуу досторуң менен эч ак эле камалмаксың. Билесиңби ошону? Кичине чыдап тургула эми. Диштери бүтөт анан. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? Баягы эле саясатта. Жүргүлө, киргиле үйгө анда. Жүр, кирели. Кир, Толкунбек. Ай, балдар, ишениңиздер, мына 6 айдын ичинде эле 17 киши $3000 айлык алып жатат. Мындай мүмкүнчүлүктү башка эч жерден таппайсыңар. Мына мен өзүм эле былтыр эле ар кимден акча карызга сурап жашай турган жерим жок болчу. Эми мына $4500 айлык алам. Эже, силер бизден да көп акча табасыңар. Жада калса картада мынча акча жок, Сим карта таратабыз биз түндө. Ошол жакта да мынча акча жок дейм. Ай, биздин компанияга кошулсаңар, бат деле байып кетесиңер. Эже, анан бул жана пирамида эмеспи? Ой, жок, пирамида эмес. Жанагы Антанариу барго, ошондо көпүрө курулуп жатат. Ошол компанияны мына биз инвестировать этебиз. Ошого силер $100 салсаңар, аныңар 5 эсе көбөйөт да, $500 алып баштайсыңар. Ай, мына Кыргызстандан эле 100 киши салды. Балдар, ойлонуп көргүлө, мындай мүмкүнчүлүк такыр болбойт. Эже, сиз айына $4500 тапсаңыз. Бөлмөңүз деле. İşte оңдоп койсоңуз болмок экен. Эми акырындан болот да баары. Ай, балдар, мынакей. Мына ойлонуп көргүлө макулбу? Ай, мындай мүмкүнчүлүктү башка жерден таппайсыңар. Бул деген аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Болбойт бул. Элестетем, сен киши издеп жүрөсүң жумушка кириш үчүн дейт. Андан дагы акча берип киришиң керек. Кантип болсун ошо жумуш? Ошол сен чакырган кишинин акчасын дагы сен да көрбөйсүң. Үстүндөгүлөр көрөт.
Болбойт бул жумуш токе. Башка эле жумуш караш керек. Баса. Зинат кандай жүрөт? Телефон чалсам өчүк номерин өзгөртүп эле. Эй, сен угул эксиңби? Эмнени? Ал Алматыда? Алматыда? О. Качан кетти ал? Окусучу? О, ошол жакта окуп иштеп жүрөт. Эй, 1 жыл болду сен угул эксиң дагы. 1 жыл болуп кетти. Жок, аяктан угул эттим да. Кайда болсо да аман жүрсө болду. Зинат таланттуу кыз да негизи. Ооба. Зинат аябай чыйрак. Сен уктуго дегем? Экөөң тим эле сырдашчы элеңер го? Каяктан айылга кеткенде бир сүйлөшүп элек. Эй, Жайна, уготун, тынччылыкпы? Садава, Толкунбек алаякта жумуш таппай атат. А мен болсо окуман бошоп айтам. Жардам бере аласызбы? Канча керек? Жок. Жумуш жагынан жардам бере аласызбы? Жайна, мен ага канча жол жардам бердим. Күйөөң эми өзү ооматсыз болсо, мен эмне кылайын? Кантсе да ал менин күйөөм да. Мен үй бүлөм. Ал бизге тең эмес. Аны качып кетерден мурда ойлош керек болчу да. Түшүнбөдүм. Эмнеси түшүнүксүз? Мурат байке койдо болбой жумуш корноштурдум. Окууга өткөрдүм. Бардык жактан жардам берип жүрдүм жанында. Анын иштеп көтөрүлгөндө эмне болду? Баарыбызды шерменде кылды. Сен даппак эмессиң. Биздин башка айлабыз жок болчу. Баары бир башка бирөө менен жашай албайт болчумун. Койчу. Башка бала калбай калгансызбы? Садава. Жайна. Акча жактан болсо, жардам берейин. Жумуш деп экинчи мага келбе. Канча керек? Кереги жок мага акчаңыздын. Жайна. Жайна dey. Келдиңби? Кандай? Кайка барып келдиң? Не болду сага? Айтпайсың? Эмне нерсе болду? Эч нерсе. Жайна, менин тамагым окшошпой калды окшойт, карап берип койчу. Азыр чарчап турам. Башым ооруп атат. Эмнеле кылып чарчап атасың? Эмне болду сага? Толкунбек эртерээк аракет кылчу. Түшүнгөн жокмун. Эмнени түшүнбөй атасың? 2 жумадан бери жумушуң жок отурасың го? Акчабыз калбай калды. Же мен иштебесем? Батирдин акчасын төлөшүбүз керек. Эми ошого ушунча зычуу табабыз жумуш. Жок, сен таппайсың. Качан эле бир иштин аягына чейин чыгарың эле. Мен айла жоктон Садаваман барып жардам сурадым. Барганыма ушунчалык өкүндүм. Сага ким айтты? Барып жардам сура деп. Анан эмне кылам? Айтсаң, эмне кылам? Мага эч кимдин жардам кереги жок, өзүм кылам мен баарын. Уктуңбу? Ансыз деле эч ким бизге жардам бербейт. Алган жокмун акчасын. Анда эмнеге бардың айтсаң? Эмнеге бардың анда? Угуп койгум. Мен өзүм үй бүлөмдү өзүм эле багам, уктуңбу? Эч кимге барып жалдырама, эч кимден жардам сурабадым.
Андай жалдыратпа мени. Жайна. Sen düşünmeysin işte kendini. Жайна ыйлаган бойдон кетти. Ооба. Токто десем болбойт, тул тойгон бойдон кетти го. Аларга өчүшпөй жардам берип койсоң болмок. Байкуштарга. А балким мурунку жумушуна киргизсеңчи. Киргизбейм. Кичине билсин баркымды. Эмне эле атасың? Апамдар уксанын кайра эле бизди урушат. Укса койсун. Ала качардан мурда ойлоnuş керек болчу да. Макул. Өзүң бил. Бирок менимче сен туура эмес кылып атасың. Өз карындашыңдын үй бүлөсүнө ушунчалык кара ниетте болбо. Толкун. Мен сенден сурабай, садабама барганым үчүн кечир. Жаман оюм жок болчу. Күнөө менде. Сени булап алган мен жеткирдим.
жыл болуптур. Болду дем. Ошо жаш балдардай таарынышып жүрө бербей жарашпайсыңарбы? Айта берип тилибиз тешилип бүттү биздинчи. Аны сиз жакшы билбейсиз. Ал жайнанын байлыгына кызыгып, башын айландып, үйлөнүп алган. Кайсы байлык? Кайсы байлык? Кыйратып байлык бердик. Силер берип атпайсыңар. Алган жок. Биз берген жокпуз эчтеке. Баары жакшы деп 2 жылдан бери унчукпай жүрө бериптир байкуштар. Балага жардам керек да. Бербейсиңби жардам? Ар ким өз арабасын өзү тартыш керек да. Тарта албайбы? Ажырассын. Өзүбүз деле жакшылап багып алабыз. Бала. Депутат болом деп көзүңдү май басыптыр сени. Жайна үстүгө үйүнө өз тандады. Өз тагдыры өзүнүн колунда. А сен бир тууганчылык милдетиң менен жардам бербейсиңби? Болду да. Ошол токе. Сага бир суранычым бар досум. Айтар. Кандай десем? Кыскасы бир үй бар, токе. Кожоюндары көлгө кетиптир. Чаппайлы ошону. Койчу эми. Ошол үчүн чакырдың мени. Амашай. Заматта образга кирип кетесиң. Эми ал нерсе артта калды досум. Токе, бирок чын-чынына келгенде сөзүн ачыгын айтсам досум, Россияга кетсемби деп атам. Биякта жумушум? Биякта эч эле акча чогулта албай. Убакыт жөнүнө өтүп атат токе. Батпай атам. Сенин го үй бүлөң бар, жакшынакай аялың бар. Мен кетип андан көрө иштеп акча чогултпасам болбойт. Ошого кичине акча жактан кайрылып турсаңбы дейм өткөн досум. Канча кетет экен? Билбейм, 30-40 миңге кетет го. Эптеп жетип алсам. Эми 30-40 миң жок, бирок менде 20 миңдей бар. Бул жака келсең берейин, Алло. Ассаламу алейкум, Мурат ака, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Шаар жакта эле жумуштап жүргөм. Кайсыл бая жерге эле? Макул. Макул. Бир аздан кийин барып калам анда. Мейлиңиз. Эмки. Азыр барыш керек болуп атат. Барып келейин, Макул анда сен жумуштарың болсо бүтүрө бер. Мен өзүмчө бир аз басып кетер астында. Эчкемал үйгө өт, Келесиң да, Чалышабыз. Ошол мейли макул. Менде да жумуштар көп болуп атат. Макул деп атам. Жакшы. Кандайсың, Марат ака? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Келинчегиң кандай? Жакшы, жакшы. Айтып коеюн. Сен бул жака келгениңди Садык байлап койчу, макулбу? Макул байке. Биз азыр жакшы сүйлөшпөй калганбыз. Аны өзү айтып берген, мен билем. Сен жумуш таппай жүргөңдү да уккам. Азыр мындай болуп атат. Бир жакшы жумуш чыгып атат. Айлыгы да күчтүү. Ишеничтүү кадр керек болуп атат да. Мен сени сунуштадым. Алар келсин, иштешели дешти. Рахмат, Мурат ака. Бул жакшылыгыңызды унутпайм. Бирок жумуш ошто. Ошто? Ой, ошко барып иштейсиң. Ойлоnuш керек экен, Мурат ака. Көп ойлонба. 1-2 жыл иштеп келесиң. Ал сага чоң тажрыйба болот. Андан кийин деле бoro которула бересиң. Окуң эмне болуп атат? Окуум быйыл бүтүрөм. Сырттан окуп алган үчүн азыр убакыт жакта маселе жок.
Анда жакшы экен. Андай болсо көп ойлонбо. Мен сени эртең жоогун күтөйүн. Келчеңи бирек алалы, э? Жоогуңду эртең күтөм. Макул. Чалам сизге. Жана туктап калдыбы? Ооба, уктап калган эч эле. Түштө уктабай калбадыбы? Толкундар келбей калды да. Келиндин экзамени башталган турбайбы? Бүтсө келишет да. Билбейм, иши кылып. Жанат ата-энесин сагынып атат. Менде бир сунуш бар Абышка. Ушул экөөнү шаардан үй алып берип койбойлу, кандай дейсиң? Бул үч? Мен де муну тигидине көзүм менен ала кетемби? Калат да Толкунга. Калат, калсын. Бирок экөөнүн турмушу шаарда болуп калган атпайбы? Элдин баары шаарга кетип калса, айылда ким калат? Могу алмаларды өрүктөрдү ким карайт? Ой, койгон-ой. Эртең эле өлүп кала тургансып сүйлөдүң го. Сен карайсың, сен карайсың. Карайм, карап эле жүргөм. Жанатым экөөбүз карайбыз. Ооба да. Канткен менен кудаларыбыз жакшы тарбиялаптыр, э? Жакшы, жакшы. Кайнене менен келиндин ортосунда эч качан жакшы мамиле болбойт деп укчу элем. Бирок жайнам жакшы. Жакшы, э? Биздин турмушка бат эле көнүп кетти го. Кудайга шүгүр, жакшы келинибиз бар. Бирок Толкунбекке кантип тийип алган, ошого эле таң кала берем. Койчу. Ушинте эле бербечи Толкунду. Атырдай жытыңап келіп Оттың ішіне мындаша түшті. Айдарыма соққаны сауытыны же Берекем айым гүлім деп ай Бетіңден сылар күні келіп Берекем айым günümde vay Betinden aysılar gün gelir Hey betinden aysılar gün gelir Апа? Тиги Толкунбек деген жакшы бала эмес окшойт, э? Неге? Билбейм. Жайнаны көп кыйнап салганда анан жана деле аябай жумшак го. Турмуш деген турмушта. Жашоодо ар кандай боло берет. Буларга да оомат келип калар. Сады Толкунбекти бекеринен жаман көрбөсө керек, э? Өзү деле айтат, биздин үй бүлөбүзгө татыктуу эмес деп. Татыктууларды көрүп атпайбызбы? Тока каяктасың, эмне албай атасың эми? Кандайсың, Аяш? Токе жокпу? Жок болчу. Үйгө келер деп аткан болчу. Келе элекпи? Кирсем болобу? Макул, кирериңиз.
өзгөрүлүп кетти го десем, дагы деле ошол ойдон экенсиң. Чай içespe? Эгер Толкунбек болбогондо, сени өзүм эле ала алмакмын. Бизге мындай сөздөр жарашпайт. Бирок сен не дейт? Бирди төрөсөң дагы ошол ойдон келсиң. Thank you.